Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Эфирде коомдук пикир программасы. Студияда мен Асанбек Пазыл. Биз бүгүн Украина темасы тууралуу сөз кылууну чечтик. Ошентип Орусиянын Украинага кол салуусуна толук бүгүн 24-ндө 1 ай болду. Бул алгач Украинаны 2 күндө, кийин 5 күндө алып коебуз деген Россия Украинага киргенден кийин катуу каршылыкка туш болду. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн маалыматы боюнча Орусиянын 16 миңге жакын аскери каза болгондугу тууралуу айтылат. Бирок Орусия 500гө жакын аскери каза болгондон сырткары маалымат бере элек. Негизинен ал арада Комсомольская правда газетасы Орусиянын 10 миңге жакын аскери каза болгондугу тууралуу маалыматты чыгарып, бирок бир аз өтпөй кайра алып койгондугу дүйнөлүк медиада талкууга алынды. Эмнеси болсо дагы бул куралдуу конфликтте техникаларда, миңдеген техникалар дагы жок болуп атат. Ошентип Украинада куралдуу кагылыш жүрүп жатат. Ушул темада биз студиябызда коноктор менен талкуу өткөрүүнү чечтик. Менин сол жагымда Абжапар Аккулов, Ош шаардык кеңешинин депутаты, андан кийинки Акылбек Ташбулатов, коомдук ишмер. Ал эми менин оң жагымда Жолдошбек Бөтөнөев, конфликтолог, серепчи, андан кийин Улан Канат уулу, жарандык активист. Биздин студиябызга куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Алгачкы эле суроо мындай болсун. Орусиянын Украинага кол салууга башка аргасы жок беле? Бул жалпы суроо болсун, анан пикириңиздерге карата анан талкууну улап кетели. Кимден баштасак? Сизден баштай берели анда, агай. Эми бул согушту токтотуп калса боло эле, жол бербесе боло эле. Көп суроолор ал бир эле биздин Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк коомчулукта. Эми дүйнөлүк интеграцияга эгемен өлкө катары кирген Кыргызстан үчүн да бул суроо мындай олуттуу деп айтышыбыз керек. Согуш дегеле адамзаттын тарыхында дайым болуп келген. Мына азыр дагы болуп атат. Бир эле Россия менен Украина эмес, башка аймактарда да мына согуш жүрүп атат. Бул ушундай процесс адамдын ушул эволюциялык өнүгүүсүндө, адамзаттын өнүгүүсүндө бир коштолуп жүрө турган процесс экендигин. Бир канча факторлору бар. Мына бизден күчтүү атайын адис аналитиктер дагы, эксперттер дагы өздөрүнүн баасын айтып атат. Биз эми мына Кыргызстандын жарандары катары биз бир гана нерсени түшүнүшүбүз керек. Канткенде дагы тигил тарап же бул тарап эмес, адамдык акыл эс жеңиш керек. Мына кече күнү ошол ООНдун мына жыйыны, даже бүгүн дагы уланып атат болуш керек. Атайын ушул Украина, Россия согушу жөнүндө бир чечимге келүү жөнүндө Россиянын жанагындай бир сунуштары боюнча резолюция коюлуп атат. Аны кимиси колдойт, кимиси колдобойт. Мындай убакыттын бир маселеси болуп турат да. Канткенде дагы согушту токтотууга эки тараптан азыр биринчи кезекте ошо Россиядагы, Украинадагы кызыктар экендиги муну айта баштады. Бирок баягы консенсуска келиш өтө кыйын. Себеби дегенде мына ушул кагылышка алып келген жана бир топ факторлорду биз айтып атабыз, Россияны ушуга жеткирди да депчи. Чындап эле 90-жылдардын башталышында мына СССР деген улуу держава 70 жыл жашап, мына таркап кетти. Ага дагы себеп болгон ошондой баягы сырткы баягы күчтөрдүн таасири бар экендигин айтып атабыз. Мына Путин өзүнүн кайрылуусунда деле айтты да, эми экинчи жолу ошо Россияны бөлүп жарганга биз жол бербейбиз депчи. Демек, Россияны дагы ошол дүйнөдө бир олуттуу, бир орду бар мамлекет, дүйнөлүк саясатка таасири бар мамлекет катары батыш тарап чындап бир конкурент катары көрүп келгендиги ачык. Жанагы биз НАТО дейбиз, эми бүгүн ошондой Түндүк Атлантика альянсы, бул согуштук блок. Мурдагы ошол СССРдин таркаш алдында бизде Варшавский договор деген бир чоң согуштук блок болгон. Бүт ошол социалисттик системадагы өлкөлөрдү мүчө кылган. Мына ал жок болору менен НАТО бир жактуу ошол дүйнөнүн бир таасир этүүчү күчүнө айлангандыгы ырас да. Буга чейин канчалык дүйнөнүн кайсыл аймактарында согуш аракеттер болсун, НАТОнун сөзсүз орду бар экендигин биз тарыхтан көрүп келдик. Мына ошол НАТОнун улам күчөп келип, жанагы багыты Россияга карата
мындай багытталып калгандыгы айдан ачык эле болуп калды. Мен айтат элем, Россия мына ошого баягы каршы аракеттерди көрүүнү баштады. Келип, бул жерде ошол Украина, мына ага чейин баягы Грузиянын билебиз, баягы НАТОго ушунча ыкчам кирүүгө аракеттери түпкү максат эмне экендигин. Ал өлкөлөр ошол мына кечээ күнү эле Евросоюзга дагы кирүү боюнча шашылыш бир кайрылууларды кылып атат. Чечим баягы аягына чейин кабыл алына элек. Бул деген ошол Россияга же Россия башында турган бир системага каршы мындай туруктуулугун бир камсыз кылып алсак деген ойда. НАТОго кирип кеткенде, Евросоюзга мүчө болуп кеткенде эле менимче ошо Украинада тынчтык болуп, анан гүлдөбөнүгө өсүп кетет деген ал болбогон нерсе. Ошондуктан бул диалог бир конструктивдүү баардык жагдайларды эске алуу менен жүргөндө гана жана сиз айткандай ошо согушту кичине болсо дагы токтотуп турганга мүмкүнчүлүк болор эле да. Акылбек мырза, сиз улантсаңыз, ошол немени согушту Орусиянын Украинага кол салуусун болтурбай койгонго болот беле? Мындай аргасы жок калдыбы эмне Россия Украинага кол салганынан? Ким айтканын айтпай эле коеюн. Өткөн кылымдан бери ошол сөз бар. Согуш деген бул саясатчылардын кызыкчылыгы үчүн жөнөкөй адамдар өлгөн кез депчи. Чындыгында согуш бул дипломаттардын жанакындай кесипке, дипломаттык кесипке ээ болгон адамдардын кандайдыр ошо кесипке татыктуу эместиги, дипломаттар жакшы иштебегени, анан чындап эле бул жерде ар кандай кызыкчылыктар бар. Анан эми азыр нерсени түшүнүшүбүз керек да. Путин бул Россия эмес да. И Россия бул Путин эмес. Акаев Кыргызстандан качып кетти, Кыргызстан жайында калды. Бакиев качты, Кыргызстан жайында калды. Дагы бир ажообуз түрмөдө, Кыргызстан жалпы түрмөгө кирген жок да. Путин деле кетет. Мисалы, бул менин оюмча түзмө-түз анын саясаты, анын капризи болуп атат да азырчы. Анан мен түшүнүгүм боюнча эми биздин өлкөнүн бир өкүлү расмий түрүндө айтканы боюнча Кыргызстан нейтралдуу позицияны кармайт дегенчи. Нейтралдуу деген позиция эми башындагы айтып кеткендей алгачкы сөздөрүнө кошулам. Бул ага да эмес, буга да эмес. Нейтралдуу позиция, андан тышкары биз ошолорду мисалы кой деп коюп, аларга бир площадка түзүп бергенге макулбуз, даярбыз дегенчи. Ал эми кечээ биздин тышкы иштер министрлигинин Казакбаевдин сөзү боюнча ал бүгүнкү учурдагы ошол ООНдун мүчө болгон мамлекеттердин территориалдык, аймактык алардын бүтүндүгү сакталыш керек деген сөздү айтты. Андан мурун анын коллегалары Казакстанда, Өзбекстанда айтышты эле. Себеби алар айтышты ДНР, ЛНР, Южная Абхазия, Южная Осетия, Абхазияны биз тааныбайбыз деген. Себеби аларда деле Казакстан өзүнүн деле ошо Россия менен кандайдыр мамиле боюнча коркунучтары бар. Ал эми жана Путиндин бая 1 сааттык ошо февралда анын биз кайрылуусунда аны уктук. Ал бая коммунисттерди деле күнөөлөп атат, Ленинди деле күнөөлөп атат. Менин оюмча аны бийликке алып келген Ельцинди деле күнөөлөп атат. Ошо Россиянын жерлерин алдырып койдуң, бирок ошол жерлерди кайтарабыз деген. Аны Казакстандын, официалдуу Казакстан аны туура түшүнүп, укту аны. Себеби билебиз, убагында Назарбаев борборду Алматадан Астанага жылдырган. Себебин түшүнүп турабыз. Себеби ал жакта деле ар кандай сепаратисттик күчтөр болгон. Россияга бөлүнүп кошулабыз деп ДНР менен ЛНРга окшогон күчтөр Казакстандын дагы жанакы түндүк региондорунда андай күчтөр бар. Ошон үчүн ал жакка жылган. Боюнча жасалган деп айтылат, ошондо туруп. Биз азыр менин оюмча бизде деле ошол коркунуч бар. Биз эгемендүүлүгүбүз үчүн мен оюмча Россиянын деле ошол саясатчылар баягы Жириновский айтып 12-жылы айтып баштаганбы Крым наш деп. Акыры ошол ишке ашырды. 14-жылдан баштап Жириновский Скуль наш деп атат. Аны кантип ага кандай баа беребиз? Ошон үчүн
Бизде деле өзүнүн коркунучтарыбыз бар эгемендүүлүгүбүзгө. Ошон үчүн мисалы бирөөгө эне сайгандан алдын өзүбүзгө сайып көрүшүбүз керек. Өзүбүздүн жеке Кыргызстан кызыкчылыгын дагы ойлош керек деп ойлойм. Рахмат. Эми Жолдошбек мырза, сизге айтайын, суроо узатайын да, Украина эмнеге баш ийбей атат? Ушунча каршылык болуп атса дагы мейли деп койбойбу дегендер чыгып атат да. Мен мына тарыхчы катардагы кичине конфликттин тарыхына кайрылып анан сурооңузга өтөйүн. Өзүңүздөр жок дегенде мектеп программасынан окуган боюнча билесиздер да, биринчи дүйнөлүк согуш, экинчи дүйнөлүк согуш эмне себептен келип чыккан? Билесиңер, биринчи дүйнөлүк согуш Үчтүктөр союзу менен Антантанын ортосунда келип чыккан. Негизги максат эми ал бир адамдын өлүмү шылтоо болгон, бирок негизги максат мурдагы Россия империясынын ошол эбегейсиз чоң территориясы үчүн болгон да. Абдан чоң территория, бул абдан чоң ресурс болот. Чоң ресурс бул чоң капитал бул чоң бийлик, бул дүйнөгө лидерлик кылуу. Россия, мурдагы Россия империясынын империалисттик, колониалисттик жанагы амбициялык саясаты. Ал ошол эле мезгилде Европада өнүккөн көп мамлекеттер, 20-30 мамлекет Россиянын кичине эле территориясында жерде жатат. Алар албетте чоң территорияга көз артат. Ал эми океандын нар жагында жаткан Америка Кошмо Штаттары биринчи дүйнөлүк согушка дагы, экинчи дүйнөлүк согушка дагы башынан аягына чейин толук катышып, согушту башынан өткөргөн эмес. Ал дайым катализаторлук кызматты аткарып келген Америка Кошмо Штаттары бүгүнкү күндө деле ошону кылып атат. Экинчи дүйнөлүк согуш 39-жылы башталып, 45-жылы 2-сентябрда Япониянын жеңилгендиги жөнүндө капитуляцияга кол койгон менен экинчи дүйнөлүк согуш бүткөн. Ал экинчи дүйнөлүк согуштун чыгышынын себеби мурдагы раматтылык СССР деген улуу державанын чоң территориясы үчүн болгон. Ал эми ошол мурдагы Россия империясынын, кийинки СССРдин лидерлери албетте ошондой чоң территорияны Америка баш болгон Европа өлкөлөрүндө эл аралык мамилелердин тили менен айтканда биполярдуу система болгон. Бирөө бул би деген эки, бирөөсү бул капиталисттик система, башында Америка Кошмо Штаттары турган Европа өлкөлөрү, ал эми экинчиси бул социалисттик система, СССР баш болгон социалисттик мамлекеттер болчу. Мына эки система чогуу жашап келди. 45-жылы экинчи дүйнөлүк согуш бүттү, жеңгендер сүйүндү, жеңилгендер канча жоопкерчиликтерин мойнуна алды дагы, анан жарыша куралдануу деген, гонка вооружений деген башталды. Кансыз согуш деген башталды, холодная война деген. Анан 91-ге келгенде СССР деген улуу держава, жана эки системанын бир системасынын башында турган СССР развал болгондон кийин дүйнөдө бир эле капиталисттик система калды. Мына биз деле рыночный экономика, капиталисттик системанын бир туган иниси болот. Жеке менчик системасында жашап атабыз. Анан Америка баш болгон капиталисттик системадагы мамлекеттер бүгүнкү күндө дагы деле ошол СССРдин Россия империясынын мураскору болгон Россия Федерациясынын эбегейсиз чоң аймагына кызыгып келе жатат. Кечээги конфликттер бул жөн гана себеп. Эми 91-жылы СССР кулагандан кийин СССРдин курамында жүргөн мурдагы 15 союздук республиканын 3-өө мурда эле Прибалтика өлкөлөрү чыгып кеткен 90-жылы эле. Алар СССРге дагы 40-жылы кирген, эң акыркы болуп кирген, эң биринчи болуп алар чыгып кеткен. Латвия, Литва, Эстония. Ал жөнүндө сөз кылбайлы болот. Анан Кавказ, Закавказьедеги мамлекеттер, Борбордук Азиядагы мамлекеттерге башталды. Да, Россия, Украина, Белоруссия, биз мына Кыргыз, Казак, Өзбек дегендей бир тууган эл болсо, славян элдери. Ал эми Кавказдагы элдерде мына көрүп турасыңар, 93-жылы бархатная революция болду. Эдуард Шеварднадзенин бийлигин кулатып, Америкада окуп келген проамериканский Западтын саясатын колдогон Саакашвилини бийликке алып келишти. Ал жерде 1-0 Россия утулду. Европа, Америка утtu. 2004-жылы Украинада революция болду, оранжевая революция деген болду. 2005-жылы бизде Акаевди бийликтен кетирдик, мисалы. Эми баардыгынын себептери ар кандай? Социалдык, экономикалык себептер, бирок катализаторлор бул батыш. Бул ошол республикалардын ичиндеги Европанын, Американын саясатын колдогондор болуп бөлүнөт, анан Россиянын саясатын колдогондор болуп бөлүнөт да, баардык союздук. Анан ушундай түстүү революциялар мурдагы союздук республикаларда жүз берип келди. Бирде Россия утуп алат, бирде Европа утуп алат. Анан бул 2004 башталган Украинада. Кийин 2014-жыл бул жанагы Крымды аннексиялагандыгы,
Ал жерде жанагы жогоруда айтып өтүштү, Путин мурдагы башкаруучулардын дагы күнөөлөрү бар экендигин белгилеп өткөндүгү, кечээ 2014-төгү Крым, андан кийинки Донецк, Луганск дегендерди кылып атат. Эми эл аралык укук деген маселе бар да. Бул жерде 91-жылы СССР кулаганда СНГ деген организация түзүлүп атканда Алматыда протокол кабыл алынган. Ушул территорияларды ошол мамлекеттердин аймагы деп тааныйбыз, ага сый урмат менен мамиле кылабыз деген да. Ошол протокол боюнча ондогу Женева келишимде деле бул биздин өзүнчө биздин СНГда түзүлүп аткан организация. Ошондудан СНГга 91 түзүлүп атканда Грузия деген мамлекет 93-жылы мүчө болуп кирген. Анан эрте эле чип этип калган мисалычы. Эми Алматы протоколу боюнча биз Россия болобу башка болобу бир мамлекеттин ички бүтүндүгүнө саясатына аралашпаш керек. А бул жерде укук бузулуп атат Россия тарабынан мисалычы. Аныдан айтышыбыз керек. Биз бир эле Россияны мактап, Украинаны жамандабашыбыз керек. Экөөнүн тең оң кемчилигин айтышыбыз керек да. Анан анда Крымга да тийбеш керек болчу. Донецк, Луганск дегенге тийбеш керек болчу. Ал мамлекеттин Украинанын ички саясаты, ал өзү каалагандай чечсин. Ким менен дос болсо, ошо менен дос болсун. Кайсы организацияга мүчө болот, ал ошол мамлекеттин укугу да. Анан бул жерде тиги биздин чектешип турган жер мамлекет НАТОга мүчө болуп кирсе, бул бизге коопсуздуу болот. 1000 километр жерибизге келип алды деген нерсе, ал жанагы Путиндин өзүнүн мамлекетине күйүп жанып аткандыгы деп түшүндүрүп атат да азыр. Мисалычы, мындай коркунучтар ошол эле башка союздук республикаларда, мурдагы постсоветтик мамлекеттерде бар. Анын ичинде бизде дагы, казактарда да бар. Эми бул кыскача тарых болсо, албетте согушту баштабай койсо да болмок, Эми Украина эмне үчүн макул деп койбойт? Себеби Украина ал өзүнчө эгемендүү республика. Ал мен деле Зеленский болсом, мисалы, кашык каным калгангача мамлекеттин президенти катары, атасы катары мен Украина үчүн жанымды бергенге даярмын демекмин, мисалычы. Ал жагынан алганда украиндердики өзүнүкү туура. Орустар болсо өзүнүкүн туура кылгысы келет. Эми бизге бул нерселер сабак болуш керек. Дипломаттар албетте туура дипломатиялык жол менен чечсе болот, согуштук жол менен чечсе болот. Анан кечеги согуш, анан операция деген сөздү да тактап коюш керек да. Орустар биз атайын спец операция менен кирдик деп атат. Сенин кандай акың бар башка мамлекетке спец операция менен киргенге? Ким укук берди? Элестет, эртең бизге да келип алса спец операция менен келдик деп. Бизде ана орустар спец операция менен келди деп отурушубуз керекпи? Бул чоң суроо. Мисалычы, ойлонуш керек. Анан экинчи, орустар деген башка, Путин деген башка деп абдан туура айтты. Сталин деген башка болчу, орус деген башка болчу. Анан бизде мындай тенденция болуп калды да. Социалдык тармактарды караганда Украинанын желегин коюп алышып, Украинага даңк, Россияга дүңк деп чыгып аткандарга да кээде суроо жаралат да. Биз кыргыз эли, башка элдер катары эле мурда ким элек тарыхыбызда? Азыр ким болдук? И дальше ким болобуз деген 3 суроонун айланасында ойлонушубуз керек. Мурдагы советтик система деп сүйлөшүбүз керек да. Советтик система бизге эмне берди? Плюс жагын, минус жагын дагы ала жүрүшүбүз керек. Анан биздин потенциалыбызга жараша иш кылышыбыз керек да. Жөн эле Өзбекстан каршы экен десе бизде каршы болуп, же за десе бизде за боло бербей, өзүбүздүн пикирибизди айтышыбыз керек да. Рахмат. Улан мырзага микрофон суналуу. Сиздин пикириңизди угалы ушул Украинадагы Украина кризиси боюнча. Берде агайлар негизинен мындай жалпылап айтып кетишти да. Негизинен алганда батышы деле, орустар деле бул орусча айтканда мындай два сапога пара да. Экөө бири-бирине мындай бири жакшы, бири жаман эмес да, экөө тең эле окшош. Бир нерсе кошулам, Украина бул мындай эгемендүү өлкө да, өз алдынча суверендүү мамлекет. Бүгүнкү алардын башына түшкөн окуя эртең бизге деле келиши мүмкүн. Анткени биз деле орус тилин алып коебуз десек, көптөгөн сөздөр болот. Госдумадан бери сүйлөп чыгышат. Айтайын деген нерсе ар бир мамлекет өзү чечиш керек. Кайсыл блокко кирет, кайсыл сөз сүйлөйт, кайсы тилде сүйлөйт, ал өзүнүн эрки да. Орустар кайсы предлог менен баштады? Эки мындай шылтоо менен баштады. Биринчиси бул фашизм токтотобуз деди, экинчиси баягы геноцид токтотобуз деди. Ошол ДНР менен ЛНРде. Тилекке каршы мына Кыргызстанда эле биздин жарандар ошого деле мына пропагандага алданып калат да. Мындай башын иштетип, интернетке кирип ошо геноцидти четке чыга турган фактылар бар. Мисалы үчүн
ошол 2014-төн бери ДНР менен ЛНРде баягы конфликтте канча адам өлдү, жыл сайын анын саны төмөндөп келатат. Башында ошо 8 000 тегерегинде адам өлсө, азыр акыркы жылдары мына конфликт дээрлик токтоп калган эсе да. Бирок орустар ошол жерден пайдаланып кетти. Фашизм деп атат, орус тилинде сүйлөбөй койгондуктан бул фашизм деп алып атат да. Эми ал биз мисалы кыргыз тилинде сүйлөйбүзбү, украин тилинде сүйлөйбү, ар бир мамлекет өзү чечиш керек да. Бир сөз менен айтканда, орустардын басып кириши бул мындай айтканда НАТО түзүлгөндүн мындай себебин кандай десек актап койду да. НАТОнун эми өзүнүн элине айтат эртең барып, мына биз айткан нерсе туура чыкты. Орустар агрессор деди, агрессор болуп чыкты. Ошондуктан мен айтайын деген нерсе, орустар дал ушул ситуацияда кандай катализатор ким болбосун, бирок орустардын кылганын биз эч бир себептер менен актабашыбыз керек. Анткени Украина эли бул өзүнчө эркин эгемендүү мамлекет. Эмне үчүн кандай каршылык көрсөтүп атат? Бул менин жеке мындай пикирим бар. Орустар менен Украина эли мындай бир тууган эл да, биз казактар менен кыргыздар да эле. Орустардын солдаттары булар экиленип калат да. Сырттан үстүндө турган приказ болгон үчүн эле аргасыздан кирип атат да. Эгер мындай жөн кое турган болсо, алар эч качан Украина эли менен согушпайт болчу. Ошол жерден булар мындай өзүнүн күчүн толук колдонбой атат да. Орус аскерлери, анткени бул бир тууган эли ичинде жүрөгүндө сезип атат, бул туура эмес экен, бирок аргасыздан барып атат да. Эгер Украинанын ордуна башка бир эл болгондо, орустардан алыс жат эл болгондо, булар согуштун масштабы башкача болот болчу. Ошондуктан дагы баягы эме көпкө чозулуп кетти да. Ошондой. Рахмат. Абжапар агай, сиз айтсаңыз, ушу дүйнөлүк немеде ООНдун атайын жыйынында 141 мамлекет Россияга каршы добуш берип, Орусияны 4 эле мамлекет колдоду. Ушул аракетинечи негизи ушул фактыдан алганда Россияны агрессор деп атасак болобу? Эми биздин мына коомдук ишмерлер, серепчи катары болгондо дагы Оштун эксперттердин пикирин ошолор эске алса жакшы болмок. Мен айтайын дегеним туура. Биз эл алдында мына баягы баш кесмек бар, тил кесмек жок дегенде биз дагы ушул ойлорубузду айтканга укугубуз бар дейм. Анткенде да бул биздин согуш эмес, мындай бир Кыргызстан түздөн түз аралашып аткан жери жок. Бирок позиция деген болуш керек да. Мына жогоруда айткандай биздин өлкөнүн официалдуу позициясы кандай экенин негизинен мен ойлойт элем, көпчүлүк туура эле көрүп атат, ушу нейтралдуу позицияда турайлы. Себеби дегенде биз анын тамырын тереңдеп 100% түшүнөбүз деп айта албайбыз да. Анан эми мен мына тарыхчы катары бир топ узак нерсени айтты да. Тарыхка үңүлүп карай турган болсок, маселен кечеги СССРдин ээлеген аймактарын азыр Россия ошо бир кызыкчылык кайра кайтарып алып, ошол таасирин ошол аймактарга арттырганга аракет кылып атат деп атпайбызбы? Бир мезгилдерде кыргыз каганаты болгон, түрк каганаты болгон, уйгур каганаты болгон. Бул тарых бизден кийин да 100 жылдан кийин кандай болот ким билет да. Эң соңку ошол дүйнөлүк экинчи согушта мына эң согуштун очогу болгон Германия да, туурабы? Фашисттик Германия. Экиге бөлүнүп калды беле? Ошол жарымы ФРГ, жарымы ГДР болуп да. Кандай шарттарда келишим түзүлгөнү тарыхтан уже белгилүү. Дүйнө мына акыры тынчтыкка кайталы деген ошол 45-жылы Германиянын капитуляциясынан кийин кол коюлду. Анан дүйнөнү бөлүп алды, мындай айтканда капиталисттик, социалисттик система. Андан бери дагы жаңыча бир тарыхый жагдайлар жаралып атат. Эч ким кепилдик бере албайт. Мына Борбор Азияда эми Кудай сактасын, бир калайман болуп кете турган болсо, сөзсүз түрдө биз кириптир болобуз агачы. Ошон үчүн согуштан сабак алыш керек. Кайсыл мамлекет болуп, чындап бүгүн ООНдун жетекчилигин мына жетектеп турган кишилерден баштап, ар бир эң күчтүү державам деген мамлекеттин жетекчилери, мына кече Си Цзиньпин менен Байдендин сүйлөшүүсүндө Кытай лидеринин келиңиз анда экөөбүз жоопкерчиликти алалы деген сөзүнүн аркасында көп нерсе жатат да. Россияны четке сүрүп, анда ошол жакшы нерсе, жаман нерсе үчүн дагы жоопкерчиликти анда алалы дегендейчи. Туура бардыгы ушул таасир талашуудан келип атат да. Согуштун масштабын мындай салыштырып көрө турган болсок, экинчи дүйнөлүк согушта жалпы ошол аскерлер, жарандар 60 миллиондой адам өлдү эле да. Биринчи дүйнөлүк согушта 20 миллиондон ашык адам каза болгон. Азыр эми мына бир айдан ашты, туурабы? Карасак адамдан көрө техниканын көбүрөөк чыгымы болуп атат. Көрүп атабыз, Украина тарап
өзүнчө берип атат, канча ошол Россиянын техникалары талкаланганын. Россия өзүнчө берип атат. Адам өлүмдөрү боюнча дагы эми кээде азыр фейк деген түшүнүп калдык, жалган маалымат. Бул маалыматтардын согушу дагы болуп атат. Биз ага жетеленбешибиз керек, анткенде дагычы. Жана сиз туура айттыңыз, 498 адам өлдү деп официалдуу билдиргенден бери Россия таптакыр унчукпай атат, өзүнүн аскерлерин жоготуу боюнча да. Мен таң калам, кээде Украина күнүнө 1000ден кошуп эле келатат да. Мына соңку официалдуу билдирүүсүнө ошо 1200 дегенден кийин эле келатат. Азыр мына 15,5-16 миңге жакындап калды деп айтып атат. Маселе бүгүн ошол техникалардын согушу, мына кнопкалардын согушу болуп атат да. Ушундай баягы высокоточный куралдарды пайдалануу менен бири-бирине ушул негизинен ошол Украина эли аябай жабыркап атат да. Суверендүүлүк жөнүндө айтканда дагы, значит, суверендүү өлкө эгерде өзүнүн жарандарын ошол баягы бүткүл дүйнөлүк кабыл алынган конвенциялардын, келишимдердин биз милдеттеме катары кабыл алабыз, ошону кол койгондон кийин камсыз кыла албай турган болсок, сырттан суроо туулушу мүмкүн да. Биз эсиңерде болсо мына кече эле Памир кыргыздарын кантип сактап кала алабыз, Афганистандагы кыргыздарды кантип сактап кала алабыз. Эми согуштук бир дараметибиз жок экен, жок дегенде гуманитардык жактан таасир эте алабыз, айталы дейли дегендей эле күчтүү согуштук державалар ошол күч менен мына маселесин чечип атат. Канткенде дагы бул мен айтат элем, мына дүйнөдө баланстын бузулгандыгынан эле келип атат. Мен жана айтып аткандай Варшавский договордогу аскер блогу жок. НАТО сактап калды, хотя ошол келишимдерде баягы ракеталарды, першингтерди жоготобуз, келип аскердик күчтөрдү, блокторду жоготобуз дегенде бир тараптуу ошол Варшавский договор жоголду дагы, аскердик чоң блок. НАТО бүгүн ошол бир полярдуу деп атпайбызбы азыр, башкаруу аскердик жактан ошол эмесин көргөзөм күчүн дегенге жетип калды. Ага бүгүн мына Россияны биз бардыгыбыз билебиз. Да, жогоруда айткандай ресурстар аябай чоң болгон менен элдин социалдык жактан жашоо деңгээли биз көзүбүз чачырап карап аткан Европа батыштан төмөн экендигин. Бирок аскердик жактан НАТОго жалгыз өзү гана ошол тең келе тургандыгын көрсөткүсү келип атат. Бул мен айтайын деген бүгүнкү саясий бир кырдаал, бүгүнкү дүйнөдөгү ушундай бир тенденция буларды алып келди. Кудай буйрса, бул дагы бүтөт. Мен таң калбайм, эгерде ошол эртең келишимге келип, мына дагы референдум өткөрүптүр күч менен. Туура Донецкиде, Луганскиде, Крымды бөлүп алды. Элдик референдумдар кантип өткөнү ошол Россиянын таасири менен өттү да. Эртең Украинаны баягы Германиянын тарыхы кайталап калышы толук мүмкүн да. Жарымы ошол батышчыл тарабы чындап жана азыр биз айтып аткан неонацисттер, улутчулдар, бендерчилер Украина калып, чыгыштагы референдумду өткөрүп туруп көбүрөөк мына орус тилдүүлөр жашаган аймак. Ушуга келип калса мен таң калбайм, бирок ага жетпек болуш керек. Себеби дегенде ушул бүгүн дүйнөлүк масштабтагы мына мен жана дагы бир кайталап кетейин, оондо көбү карманып калды Россиянын резолюциясы боюнча. Жок деп, каршы деп дагы добуш бербей калды. Значит, бир мандем бар деп айтсак болот. Ушул жерден Акылбек мырза сизге суроо да. Баягы Кыргызстанга окшогон Орто Азиядагы мамлекеттер биздин кошуналарыбыз деле. Баягы кармануу принцибинде турушат дагы деле. Эми анткени бизге барына эле белгилүү, Орто Азияга Орусиянын таасири күчтүү. Орусия эмне үчүн таасирин ушунчалык башка мамлекеттерге мындай кармап тургусу келет? Таасирден жана кызыкчылыктары көбүрөөк деп ойлойм. Себеби ушул кайрадан ушул Россиялык империяны кайтарам деп ушул бул жакка деле мисалы өзүнүн кандайдыр влияниясын жогорулатуу боюнча. Анан эмне үчүн биздин өлкөлөрүбүз азыркы учурда Украинаны өзүндөй көрүш керек дегеним, себеби бизде деле андай болячкалар көп да. Мисалы 2010 жылы мисалы өзүбүздө деле андай нерсе болду. Ойлоп көрсөңөр, Каримов ошондой эстелик кылып токтоп калбаса бул жерде эмне болуп кетмек деген сөз бар да эми. Жанакы айткан сөзүм баягы бирөөгө ийне сайгандан алдың өзүңө сайып көр депчи. Эгерде бул жерден дагы кошуна өлкөнүн ажоосу болгон сепаратизмди колдосок кандай болуп кетмек, ДНР, ЛНРге окшоп кетмекпи деген сөз бар да, суроо бар. Анан эми жанакы таасир боюнча дагы
Жолдошбек туура айтты, баягы 1-1-1-0 болуп кетет. Себеби 2004 мисалы доллар менен эсептесек, 2012-ни рубль менен эсептесек болот. Кыргызстанда деле мисалы жанакы көп сөз болот го, 2005-жылы миллион доллар болгон, анан 2010 миллион доллар болгон. Аны туура түзмө-түзүн айтыш керек. 2005 миллион доллар болушу мүмкүн, бирок 2010 миллион рубль болгон, 25 000 рубль болгон да. А бирок аны деле биздин мурдакы президентибиз четке кагып, 2005 революцияндагы, 2010 революцияндагы мен Атамбаев уюштурганмын деп ал мойнуга алган. Эч кандай Россия кызыкчылыгы эмес, эч кандай батыш кызыкчылыгы эмес, ички биздин саясий кандайдыр күчтөр ошол революциябы, төңкөрүшпү ага толук мойнуга алган. Бирок тилекке каршы мындай биз үчүн, жөнөкөй эл үчүн эчтеке өзгөргөн жок. Ал жакта элита өзгөрүп атат, биз үчүн эчтеке өзгөрбөй атат. Аны сөзсүз эске алышыбыз керек, себеби эртең ошол Украинага болуп аткан нерсени кайра бизге кайтыш деле мүмкүн да. Казакстан аны түшүнүп атат. Эмнегедир Казакстанда 10 000 деген митинг болду, ага бийлик эч кандай тоскоол кылган жок. Кандайдыр колдоо да кылбады, бирок тоскоол да кылбады. Бизде андай адамдарды кармап атат. Ал жакта кармаган жок. Ошол авторитардык Казакстанда алар аны тактоткон жок. Ага деле бир суроо болуп атат да. Эмне үчүн? Украина кризиси боюнча эмне үчүн официалдык Казакстан жөн берди? Ошол жарандар митингге, ошо миңдеген митингге чыкканга. Себеби алар деле ошол коркунучту өз үчүн көрүп атат. Бизде түзмө-түз чегарабыз жок. Бирок ошол 2008-жылы Южный Осетия менен Абхазияга кол салгандан алдын Россия Кремль ошол Абхазия менен Южный Осетияда жашаган Грузиянын жарандарына массово экинчи российский паспорт берип баштаган. Анан ошону коргойбуз деп кирген. Мисалы ошол эле сценарий кайсыл жерде деле болуп калышы мүмкүн. Тилекке каршы бизде деле мисалы азыр мисалы жана айтып атпайбызбы, кой мигранттарыбыз бар, миллион мигрантыбыз бар. Түпкү өзүм мен канча жылдан бери айтып жүрөм, 1 миллион жараныбыз бир өлкөдө бул такыр туура эмес. Биздин улуттук коопсуздугубуз үчүн чоң коркунуч. Биздин тышкы иштер министрлиги, биздин өкмөтүбүз ушунча жылдан бери ошо миллион жаранды 20 мамлекетке бөлгөнгө аракеттерди жасаш керек эле. Кече Тажикстан менен согушта Тажикстанда деле биздин жарандар иштеп жүргөн. Алар бул жака кайтып келишти да. Биз аны сездикпи, сезбедикпи? Сезбедик. Эгерде эртең миллион жараныбызды Россиядан айдап чыкса, биз аны сезебиз. Ошондуктан биз бүгүн Россияга бир нерсе дей албайбыз. Россияга көз карандыбыз. Бирок ошону эске алып, биздин улуттук коопсуздугубузду эске алып, ал жарандарыбызды ушуга чейин кылбадык, азыртан кылыш керек. Аларга жаңы мүмкүнчүлүк, жаңы эмгек рынок ачыш керек. Миграцияны токтото албайбыз. Бирок өзүбүздүн кандайдыр коопсуздугубузду эске алып, мындан нары бир өлкөгө мынчалык көз каранды болорубузду токтотушубуз керек. Рахмат. Жолдошбек мырза, сизге суроо. Европа, Американын жасаган аракеттерин сындап өттүңүз да. Революция кылса, бул Россиянын территориясына же болбосо Россиянын таасири бар мамлекеттерде жасап атат бул депчи. Россия Америка Кошмо Штаттары менен Европанын жасаган саясаттары чындап туура эмеспи? Бизге Америка, Европасы дагы, Орусу, Украинадагы мындай айтканда бирдей эле да. Биз мындай бирөөнө жакыныраак болбошубуз керек деген сөз. Бирөөнө биз жакыныраак болобуз кайсыга? Биздин мамлекеттин ички тышкы саясаты, экономикасы ким менен стратегиялык партнер болсок, биз ошонун жакта болобуз да. Бул эл аралык мамилелердин тили деле ошондой да. Азыркы күндө Путин айтып аткан бир дооматтардын бири мындай болуп атат. Ол президент болуп келгенден бери айтат. Америка, Европа өлкөлөрү каалаган жерде каалаган саясатын кыла берсе болот. А бизге болбойбу деген суроону берип атат да. Андай Америка аскерин киргизип, Ирактан баштап, 2001-жылы. Ошолордон бери эсептеп келсек, ООНдо вето деген түшүнүк бар, запрет деген, тыюу салам деген. Мисалы, ООНдо такай туруктуу 5 мамлекет мүчө, анан 10 мамлекет бар. Постоянный мүчө, туруктуу эмес. Ошол, мисалы, Россия Украинага бастырып кирет, спецоперация жасайт
деген добушка коюлса, бирөө каршы добуш берсе, Россия кирбеш керек ал укук боюнча. Мына ушундайды 86-жылдан бери Америка Кошмо Штаттары жалгыз 30 жолу колдонгон. 30дан да ашып кетти. Ал деген кирем деген жерине кирип, чыккан жерине чыгып кете берген. Вето койгонуна карабай бузган да, ветону бузган Америка, Европа өлкөлөрү. Экинчи, Россия баш болгон калган мамлекеттер биригип 15 жолу бузган. Ветону бузган алар дагы. Ал Путиндин сөзү ошону далилдеп атат. Америка каалаганын кылса боло берет, бизге болбойт деген. Да, Америка дагы күчтүү лидерлик үчүн күрөшкөн мамлекет, неме дагы, Россия дагы. Эми Кытай деген мамлекет бар чыгышта. Геосаясатта мындай түшүнүк бар. Китай зубная боль США дейт. Кыргызча Кытай Американын тиш оорусу дейт. Бүгүнкү күндө Американын карызы 30 триллион доллардан ашып бара жаткан болсо, ошонун дагы көпчүлүгү Америка Кошмо Штаттарына, неме Кытайга карыз. Американын карызы боюнча да эң биринчи орунда турат. Ал дагы Кытайга карыз. Эми мына жерде карап көрөлү. Жөнөкөй логика. Эл аралык уюмдар толук тура азыр. Кытай менен Россиянын территориясы да чоң. Кытай менен Россияны дагы дүйнө өлкөлөрү жакшы көрбөйт. Себеби ресурс көп аларда. Территория чоң. Экөө Шанхай кызматташтык уюмунда бир. Ага наблюдатель мамлекеттерди карагыла. Иран, мисалы. Иранды дагы Американын мурдагы президенттери бар. Ой, сен деген тиги тыюу салынган куралдарды чыгарып атасың, эл аралык укук нормаларын бузуп атасың, татаматы деген бир топ дооматтарды коюп келе жатат. Мурдагы президент Мухаммед Ахмединежад деген айткан. Да, биз ядролук куралдарды чыгарып атабыз. Уран деген ал зыян нерсе да экологиягачы. Өзүбүзгө зыян болбосун, биз аны оружие кылып чыгарып, жаштыкка яшикке салып коюп атабыз, тынчтык максатында деп атат. Ал албетте айтпайт да, мен сен эртең атам тийсең дебейт. Эл аралык дипломатияда сонун жакшынакай сылык сыпа күлүп сүйлөшөт. Бүгүнкү күндө Иран кайсыл тарапта болот? Анан бул мындай кичине караш керек да, о тарыхтан. Бүгүнкү болуп аткан окуя эртеңки үчүн тарых бул. Убагында Германияны ошондой дүйнө өлкөлөр жаман көргөн. Бүгүн Россияны жаман көрүп атат. Эми агрессор деп атагандын өзү дагы анда калыс мамиле кылалы деген сөз да. Бизге океандын ар жагында жаткан Америка эмне берди? 91ден бери карай. Анан Россия эмне берди? Ошону анализдеп көрбөйлүбү? Мисалычы, биринчи акыл үйрөтөрдөн мурчу. Америка да бизге демократия деген институтту берди. Анын жыйынтыгын биз кандай көрүп атабыз? Мадымаров туура айтат. Биз деген үйдөн чыгып кетти таптакыр талаага. Эки абысын бирип алып кайненесине коалиция түзүп атат. Бизде улуттук кызыкчылык, мамлекеттик кызыкчылык, сыр деген калбай калды. Оюбузга келген жерден оттоп, Facebookка чыгып алып, YouTube'дан чыгып алып, биздин Кыргызстанда 110дон ашык улуттун өкүлү жашайт да, мисалчы. Алар отурат. Биз мына жерде кээ бирөөбүз сүйлөп атабыз. Бирөөлөргө биз коркуп атабыз, ошондой көрүнүп атабыз. Ошон үчүн мында бир суроо бергенде дагы, сүйлөгөндө дагы мамлекеттик кызыкчылык, сыр, башка нерселерди эки жакты карап, сүйлөп, суроолорду берсек, бул эми сиздерге тиешелүү эмес, негизи айтып атам. Анан болот да, биз өзүбүздө бизде сыр калган жок, мамлекеттечи. Біз бардығын елге айтып қойдық, не десе демократия. Ертең ошол өзүбүз сүйлөп аткан нерсе өзүбүздүн башыбызга келип даңк дегенде тиет. Мына бир жылы Атамбаев президент кезинде Ош мамлекеттик университетине келген. Кыскараак айтып бересиз. Ошолда келип туруп мамлекеттик сырга байланыштуу өтө жаман нерсени айтып кеткен, мисалчы. Аны айта турган жери бар, жабык эшикте, ачык эшикте деген бар. Биздики баарын ачып таштап атып төлөчү. Ооба, туура эле. Уланбек мырза, Россиянын азыркы кадамын сиз айыптайсызбы же нейтралдуу адам катары карманасызбы? Эгер мына Украинага киргендеги Украинага тиешелүү боло турган болсо, мындай жаран катары сөзсүз түрдө айыптайм. Бирок бул деген көп айтып атат, мисалы азыр орустарды бир сындап койсо эле баары эле батышчыл депчи. Америка деле Иракка кирген туура эмес, андан мурун башка жерлерге кирген туура эмес. Бизде ушундай болуп калды да, мындай бир тарап болуп алабыз да, мындай Кыргызстан деген көз карашта эмеспиз да бизчи. Бир бөлүгүбүз орустарга бөлүнүп кетебиз, бир бөлүгүбүз батышчыл, аны урушуп талашып жата берет. Андай болбош керек да. Орустар туура эмес кылып атса, орустарды айтышыбыз керек, башкасы болсо башкасын айтышыбыз керек. А мамлекет алсызбыз тилекке каршы. Эми алсыздыктан биз нейтралитет сактап турабыз. Эгер күчтүү болгонубузда биз ачык эле айтат болчук. Мамлекеттин бул учурда позициясы менимче эң жакшы позицияда да азырчы. Бияка кылган кыла албайбыз биз. А бирок биз жаран катары биз каалаган нерсебизди айтсак болот, анткени бизди орустар келип алып өзүбүздү тыйып кое албайт да, же башкасы келип.
Ошондуктан мен мындай ойлойм да, Кыргызстан азыркы Украинада болуп аткан окуя биз үчүн өтө мындай катуу сигнал да. Мисалы үчүн азыр бизде деле бир жылы айтпадым, мына жогорку кеңештен деле депутаттар башкасы айтып чыкты. Көпчүлүк мындай орус жарандыгын алганга даяр депчи. Тилекке каршы биздин аң сезим ушундай болуп калды. Биз орустардын кулу эмеспиз, область губернасы эмеспиз да. Же американча батышчын. Биз өзүбүздүн мамлекеттик улуттук кызыкчылыктарды бирге коюп, биринчи орунга коюп туруп, ар бир жаран азыр тилекке каршы орустардан мындай аргасыз баягында байланып турабыз. Бирок биринчи гана возможностьта бизге эң зыян аз алып келе турган возможностьта чыгып кетүү бир мындай ичинде биздин оюбуз, жүрөгүбүздө болуш керек. Бир күн эмес, бир күн, балким 50 жылдан бери Кыргызстан өзүнчө мындай орустарга же башка байланбаган мамлекет болот деген нерсени биз болбосок да кийинки балдарга, андан кийинки балдарга ошол нерсени жүрөгүндө кармаш керек. Мамлекеттик жетекчи болуп туруп деле орустардын алдына барганда баягы дипломатия менен биздин кызыкчылыктардын бизге зыян, мындай алыстап кетсек да зыян тийип калат. Бирок баягы возможность келген учурда чыгып кете турган идея биздин жүрөгүбүздө болуш керек да. Рахмат. Кыскара. 1785-жылы Атаке Батыр деген элчи жөнөтүп атат орустарга. Ой, биз деген өзүнчө жашай албай атабыз. Бизди Россия империясынын курамына кабыл алып кой деп. Бул мындай грубо айтканда кулдук психология, өзүн өзү эптей албаган саясат 18-кылымда болуп атат. Бир. Экинчи, Ысык көлдүк кыргыздар боронбай жөнөтүп атат бугул уруусунун өкүлдөрүн. Бизди орус империясынын курамына кабыл алып кой. Тиги ант берип атат Куранды кармап алып орустардын астына уруп алып. Бул эки. Кече жакында эле мына эгемендүү мамлекет болгондо Феликс Кулуктар айтып чыкпады, ой, биз деген Россиянын курамына киришибиз керек деп. Эми бир суроо жаралат да. Биз эмне орустардынча жаман көрөбүз? Хорошо. Биз өзүбүздү эптейлик. Ким кой деп атат? Ким кой деп атат? Ал үчүн өзүбүздү эптеш үчүн биздин элдин аң сезими өсүш керек. Биринчи, эл бул бийликтин булагы. Эл жакшы адамдарды депутат кылыш керек. Жакшы адамдарды министр, жакшы адамдарды президент кылсак, сабаттуу адамдар сабаттуу саясат жүргүзөт дагы бир мамлекетке миллион жараныбызды байлап берип, эгемендүүлүгүбүздүн 1/3 карматып койбойбуз. Себеби Европадан келип атат бизге баардык. Бензин, сензин, стройматериалдын баары Россиядан келип атабы? Эми көрөсүңөр. Мисалы, Евразия эмиш дейт. Европа товарын Россия Европага Америка чыгара албайт. Санкция кирди. Эми каяка айдайт? Бизге айдайт. Бизде ата мекендик өндүрүш жок. Анан кийин орустардын батончуктерин эми жейбиз да, мисалычы, эми батончуктер жейбиз. Бирок ким кой деп атат? Биздин элчилер мына карап тур. Азимбек Бекназаров деген Малайзияда элчи болуп жүрөт. Мыкты юристтер, мыкты бульдозер. Маселе жок. Кайчан революция болсо ошол жерде чыга калат. Малайзияга барып, Малайзия деген билесиңер кандай өнүккөн мамлекет. Сингапур деген, Япония, Корея деген мамлекеттерге кимдерди элчи кылып жөнөтүп атат? Мына күндө 2 күндө бирден атышкан Тажикстанда энергетик светчи отурат, элчи болуп. 36 адам өлдү. Эмне үчүн ошону азыркы бийлик алмаштырып койбойт? Же ал чыгып өзү уятым менен мен моралдык укугум жок деп кетип калбайт? Мадумаров айтат, көбү жаман көрөт Мадумаров. Мен деле анча жакшы көрбөйм, бирок мындай атат да. Бир адамды атын неме кылган Жолдошбек мырза. Биз эмне коркосуңар ошодон? Чакырдыңарбы? Биз сөзүбүздү айталы да. Жок, бир адамдын атын айтып мактап неме кылгандын кереги жок. Элчилер грамотный болуш керек, дипломаттар грамотный болуш керек. Ошолор инвестиция тартат. Ошолор жана миллионду бөлүп чыгыш өлкөлөрүнө буруш керек эмичи? Азыр мына чыгыш өлкөлөрү бүгүнкү күндө күн тартибиндеги мамлекеттерге айланат. Ошону биз Европада ите келе жок дейличи. Россиядан ажыратышыбыз керек да эгемендүүлүгүбүздү. Мындай. Ушул жерден биз аларды мисалы бир сын пикирге алайлы десек, анан силер баягы сындарды Facebook'та жазып берип атасыңар деген сөз болот. Жаман көрүп, адамдар жаман көрүп атат. Сын айтпасак, баягындай сын айта турган биздин эркиндигибиз калбаса эч качан өнүкпөйбүз. Анан жанагы мен ушул жерден бир нерсе ушуга келди келе да, мен жыйынтыктоочу бөлүк катары мындан ары эмне кылабыз деген суроону койгум келип атканда. Ошон үчүн Абжапар агай, сизден баштайлы, эмне кылабыз? Эмне болот будан ары? Негизгиси жогоруда менин коллегаларым менен ушунча күйүп айтып атканы туура эле. Эгер тынчтыкты кааласаң, согушка даяр бол дегенде эч ким мындай бир ат менен тетелекте мындай айтканда. Демек өзүбүзгө тың болмойын, бирөөгө доо артыш кыйын. Биз өзүбүздүн позициябызды мына баягы Михаил Горбачев, СССРдин биринчи акыркы президенти.
баягы плюрализм, ой пикирлердин плюрализми деди. Акыйкатты туура айтмайын. Эми бул мен айтып атпаймын, тарыхый кырдаал СССРдин дагы ошончо застойдон кийин жаңылануусун алып келди. Жаңыландык, мынакей эгемен мамлекет болдук. Жашоо муну менен токтоп калган жок да. Мен жана айтып аткан келечекте биз дагы эмне күтүп атканын айтуу кыйын. Бирок жана сиз айтып аткан ошого даяр болушубуз керек да. Мен туура коллегаларыма сиз жана бир эле адамды мактай бересиңер деп атасыңар. Мен жуп кылып айтып коеюн. Мына биздин жакында партиянын лидери дагы эмне кылыш керек дегенге аябай жакшы анализ берди. Бирөөнүн атын аны мактап же жамандаштын кереги жок. Анти-кризистик мына программалар керек экендигин, кандай күчтөр болбосун, мадумары болобу, башкасы болобу, бүгүн бир муштумга бирге турган учур келип атат. Ошону туура биз 3 жолу революция кылып бийликти алмаштырдык. Элибиз ушундай экен, баягы адилетсиздикке баягы туруштук бергибиз келбейт, башыбызды тыгып, жана мен кошула албайм, эми кул мүнөз болуп эле барып, кыргыздар ошолдогу кырдаалды эске алуу менен, ошондой жан сактоо менен, элди сактоо менен барганын. Эгерде курман жандаткан айталы, кул мүнөз болсо ошо чабышып жатып калсак, анда канча эл бар болот эле же жок болот эле дегенбиз. Мен бул жагынан келип, бүгүнкү кырдаал мына дүйнө кыйла аң сезим алдыга кетти деген менен кыргыз өзүнүн баалуулуктарын сактап калуу менен башка өлкөлөр менен тең ата саясат жүргүзгөндү. Экономикалык жактан, гуманитардык жактан, аскердик жактан ким менен өнөктөш, ким менен доссуң, ким менен кассың деп касты азыраак ашырыш керек экен өзү үчүн. Бирок мына ушул багытта жана биз айтып аткан нерсе бүгүн кыйкырып эле отура бербестен иш дагы кылышыбыз керек болуп атат да. Мына кече бир аз кымбатчылык болуп кетсе, эл баягы паникага кирип кеттик, кум шекер талаштык, өсүмдүк майын талашып эле эмне болуп атабыз. Эмне үчүн ушуну өндүрүү туура биз үчүн аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр дагы жаралып атат. Кыргызстанда ошол Евразиястин, ЕАЭСтин эми ролун күчөтүүгө биз өзүбүздүн бир ырчактарды пайдалана турган учур келди деп мен дагы айтмакмын. Жана мен айтып аткан киши дагы ошол багытта эмне үчүн мына континенталдык уюмдар бар, мына ШОС бөлөк бөтөн эмес, биз ошонун составында турабыз. Ошол аркылуу баягы ар ким өзүнө алган милдеттерди аткарайлык, мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланалык деген бир жаңы жолдорду издешибиз керек. Сабатсыз десе жаман көрбөш керек. Кээде ошондой баягы бийликтин катмары көп жаман нерселерге кесепеттерге алып келип коюп атат. Күтүүсүздүктөн биз эч ким эмес экенибизди билгенде кеч болуп калат. Ошондуктан азыр дагы ошол бир легитимдүү деп биз бекитип бергенден керек болсо конституциядан бери алмаштырып бердик. Бир киши бүт ошол бийликте жоопкер болсун дедик. Канткенде дагы бир позитивдүү жактарын колдоо менен элге ошондой бир жаратмандык ишти көрсөтсө, коомчулук мындай негизгиси мындай кырдаалда бир турушубуз керек. Бир тарап болгон ал бизди жакшылыкка алып барбайт. Рахмат, Акылбек мырза. Бүгүнкү окумуштуулар бир адамдын колуна канчалык берердин бир нормасыны ойлонушуп атат. Ошонун ашык берилип калса, кандайдыр чек болбосо, адам чектен чыгып кетет экен да. Тилекке каршы ошо биздин региондо, ошо СССРдан бөлүнгөн региондо ошол чек болбой атат да. Бир адамдын колуна мындай эгейсиз бийлик берип коюп атабыз да, кандайдыр ага ошо биздин территориябызда, Россияда, Кыргызстанда, Казакстанда бир вето кылганды укканыбыз жок да, баягы импичмент дегенди укканыбыз жок. Импичмент президенткечи. Азыркы учурда мисалы канча жолу коркутту Путин, азыр кнопканы басам депчи. Бул туура эмес. Ал жерде Госдума мисалы өзгөчө болуш керек. Ага кандайдыр тоскоол кыла турган бир адам болуш керек да. Бүгүнкү учурда Россияда Путинге жок дей турган бир күч деле жок, адам деле жок. Ал такыр туура эмес, ага кандайдыр сдерживающий фактор болуш керек. Себеби бул азыр өзү бункерде отуруп алып кнопкага басса, ал бизге чоң зыян алып келет. Жалпы эл жаратылыш үчүн канчалык зыян алып келет. Ошону эске алышыбыз керек. Анан мен чындыгында ошо бир айдан бери түшүнө албайм да, жанакы ал жакта адамдар өлүп атса, жаш балдар өлүп атса, күнөөсүз бир жөнөкөй тынч эл өлүп атса, Путин молодец, ошону кылыш керек деген адамга түшүнбөйм да. Ким болбосун, кайсыл жерде болбосун, адам өлүп аткан жерге молодец ошондой кылыш керек деген сөзгө эч түшүнбөйм да. Анан бардыгына эле азыр бүгүнкү учурда тилекке каршы ким ошо согушка каршы чыкса, адам өлтүрбөгүлө деген адамды сен батышчыл деп аткан сөз такыр туура эмес да. Бүгүнкү ошо согушту токтоткула дегендер эмне кылалы, эмне болот алдыдагы пландарыбыз, кадамдарыбыз кандай болуш керек да негизичи?
Эми биз мисалы биринчи өзүбүздүн улуттук коопсуздугубузду ойлоп, өзүбүздүн аймактык бүтүндүгүбүздү ойлоп, территориалдык бүтүндүгүбүздү ойлоп, өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз мисалы бир эле мамлекетке байлап койбой, многовекторный болуп, кайсы мисалы бардык мамлекеттер менен бирдей мамиле түзсөк деле жарашат бизгечи. Бир эле мамлекетке байланып калбай, өзүбүздүн позициябызды кеңейтип, мурдакы мисалы Бакиев мезгилинде многовекторлукту биз кайра жөнгө салып, кайра кайтарышыбыз керек ошол позицияны. 3 киши. Ошол эле суроо. Мындайда, мисалы Бакиев эмне үчүн бийликтен кетти? Мына векторлуу саясат деп айтып атышпайбы? Тышкы саясаттачы. Тышкы саясат бул ички саясаттан көз каранды. Эл аралык мамиледе ушундай айтылат. Ички саясат деген бул эмне? Бул мамлекеттин ичиндеги президенттин жүргүзүп аткан иш аракеттери. Жакшыбы, жаманбы, ошол иш аракеттер бул тышкы саясат, ички саясатка көз каранды. Өлкөдө тынчтык болсо, инвестор келет. Өлкөдөгү бизди башкарып аткан чиновниктерибиз сабаттуу болсо, тышкы саясатта сабаттуу жүрөт. Биз ким менен дос болобуз, ким менен анчалык деле дос болбойбуз, эң негизги стратегиялык өнөктөшүбүз кайсы мамлекет болот, аны аныкташ керек. Аны аныкташ үчүн кээ бир саясатчылар аймактарын айтпай эле, аны үчүн баш керек. Аны үчүн баш керек. Эми азыр мына кырдаалдан пайдаланып, биз мынау тышкы иштер министрлигиндеги элчилик кызматтардагы адамдарды аккредитациядан өткөзүш керек. Эл аралык мамилелер деген факультет дипломаттарды чыгара турган факультеттен 5-өө мен адашпасам. Андан сырткары тышкы иштер министрлигинин астында дипломатиялык академия деген бар. Жылына 50дөн бала бүткөндө 250 бала бүтүп атат. Ал 250 бала каяка кетип атат? Ошолор элчи болуп атабы? Жок. Бийликти сындаган оппозиция өкүлдөрүнүн айрымдарын ымалага келсе, аларды элчи кылып жөнөтүп атат. Алар ал жерге барып алып, билген намазын окуп атат. Элчилер деген ишеним грамотасын тапшырып жөнөтөт президент. Мен сага ишенип кетирип атам могу мамлекетке. Сен барып ошол мамлекетте биздин саясатты жүргүз. Сен ошол мамлекетте биздин визиткабыз болосуң, жүзүбүз болосуң деп жөнөтөт. Ушул нерсени жөнгө салыш керек. Бир. Экинчи, багытты биз чыгышты көздөй бурушубуз керек. Азиянын ажыдаар мамлекеттери деген бар. Өнүккөн Сингапур, Малайзия, Түштүк Корея, Корея Республикасы, Япония, ошол эле Кытай, мисалы башка мамлекеттерге биз жанагы квоталарды алып, ал жактан орустардан, евро, казактардан теңген албай, доллар чыгыш мамлекеттердин акчалары, валюталары менен алып, ошол жактан келечекти көрүп, кызматташты ошол жактан көрсөк болот келечекте. Аны үчүн биздин тышкы иштер министрлиги, өкмөт, элчиликтер жакшы иштеш керек. Анан билгизбей секин биз ал эгемендүүлүк жанагы көз каранды, биз көз карандыбыз азыр, мисалы мындай айткандачы, строй материалың да келип атса, мигранттың ал жерде жүрсө, да эми ал жердеги 1 миллион мигранттын тагдыры биринчи болуш керекпи? Же кыргыз мамлекетинин тагдыры биринчи болуш керекпи деген суроо да жаралбай койбойт да. Ооба. Биз кимисин тандашыбыз керек дегенде, эми албетте саясатчылар сөзсүз мигранттарды бетке кармай калышат, а мамлекет деген ал төөлүк кыла турган нерсе да. Ошон үчүн азыр бул сабак болуп, биз орусун дагы жамандабай, мындай грамотный, Америкасын да жамандабай, мисалы өкмөт реалдуу кадам ташташ керек. Рахмат. Улан мырза, сизден акыркы ойду угалы, ушул эфирдеги кандай кадам ташташыбыз керек? Берде бардык агайларыбыз негизинен жакшы сунуштарды айтты. Алардан сырткары мен ойлойм, ар бир жаран, ар бир кыргызстандык мындай өзүнүн ичинде бир чоң амбициясы болуш керек да. Менин өлкөм келечекте мындай өлкө болот деп, биз ошондой өлкө курабыз деген амбиция болуш керек. Бүгүнкү күндө тилекке каршы амбиция жок. Кыргызстан деги эле дүйнөдө эмес, Орто Азияда биринчи мамлекет болот деген деле ишеним жок биздечи. Биздин жарандар сыртта бир жакшы жагдай түзүлүп калса, ал жактан жакшы айлык чыгып калса, жакшы шарт түзүп калса, Кыргызстанды биринчи кезекте таштап кеткенге даярбыз да. Ишенич жок биздин келечегибиз ушул жерде, ушул мамлекет гүлдөп өсө турган өлкөдө жашайбыз деген ишеним жок. Ошонун аркасынан мында бөлүп, жарып, уруш, талаш бардык нерсе ошонун артында. Ошондуктан мен ойлойм, ар бир кыргызстандык мындай катуу бир ишеним үйдө туруп алып ойлонуш керек да, биз эмне үчүн боло албайбыз деген нерсени коюш керек дагы, артынан жүрүшүбүз керек. Караңгыда бир жерди жаркылап алып ошол жерди эле көрбөстөн, мындай алысты көрө билишибиз керек да. Азияда, Орто Азияда, СНГда керек болсо, Евразиядагы өзүнчө бир территориясы кичине болсо дагы, бирок уникалдуу күчтүү мамлекет болобуз деген амбиция ар бир кыргызстандыктын ичинде болуш керек. Ишеним болуш керек, ишениш керек. Ошондо анан
мындай келечекте бир нерсе жетебиз. Бул видение да, видение жок, биз эч жака бара албайбыз. Менимче ошол амбиция жетишпей атат. Ошо амбицияны сабак өткөндө дагы мына агайлар, эжекелер да эле мындай темадан сырткары отуруп эле мындай бир видение бериш керек да окуучуларга. Биз убагында биздин каганатыбыз бар эле, биз ушундай территориялар караганбыз, биз келечекте ошондой нерсе жетишибиз керек деген мындай алдыга бир видение коюп бериш керек. Өнүгүүгө. Рахмат. Эмесе ушул жерден берүүбүздү соңуна чыгаралы, урматтуу коноктор. Бул темада сүйлөшүп кете берсек айлап убакыт жетпейт керек болсочу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо ушул жерден берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Студиябызга келген конокторду дагы бир жолу тааныштырып коеюн. Абжапар Акулов, Ош шаардык кеңешинин депутаты, Акылбек Ташбулатов, коомдук ишмер, Жолдошбек Бөтөнөев, конфликтолог, серепчи, Улан Канат уулу, жарандык активист. Бул коомдук пикир программасы болду. Аны мен Асанбек Базыл алып бардым. Кийинки эфирлерден амандашканча саламаттаңыздар.